негизинен мүнөздүн жумшактыгы өтө сонун жигиттер. Мүнөздү мындай кээ бирлер ойлошот экен да катаалдыкты бул эркектик деп ойлошот. Же болбосо мындай өзүндүкүнө бекем туруп коюшту мен мындай өзүндүк мындай ойлошот. Бирок жок, кээ бир убакыттарда катаалдык кайсы нерсе душмандын алдына чыкканда катаал бол, туурабы? Же болбосо мындай бир эсеп чотко келген мезгилде катаалыраак жок деп өзүнүн, же болбосо бир мамлекет ишине келатканга мамлекетке зыян боло турган болсо, мен айтарым кээ бирлер Манасты окугула деп коем да. Манасты кээ бирде биз ушундай кылабыз, мектептерге жанагындай Манас 5 томдон турат, Манастын 5 томдугун алып берип атабыз. Семетей, Сейтек, эмеге чейин, эртештикке чейин. Эмне себептен? Анткени бул да болсо эпос болсо баягы жарым үчүн жарым калп болсо деле биздин калыптанып калган өзүнүн жашообуз да, туурабы? Кээ бир нерседе мындай өзүнүн жашоо, конечно, аны Кудай кылып албагыла, кайра макул айтайын десем, болгон эмнеге айтайын десем, кээ бир убакыттарда мамлекет үчүн, дин үчүн катаал болуп коюш керек. Бирок аялыңа, балдарыңа, субхан ата-энеңе, бир тууганыңа, кошунаңа катаал болбош керек да негизичи. Мындай копол болбош керек, сөгүнүп, сагынып, мен өзүнүкүнө жок деп тура бербеш керек да. Эмнеге жумшак болуп коюш, кээ бирде аларга мамилени башкача кылыш керек. Туурабы?